Assalamu alaikum hurmatli Tez xabar kanalının körүүчүлөрү. Биздин сүйүктүү көрөрмандар, саламатсыздарбы? Биз Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарындабыз. Буюрса, бул чыгарылышта сиздерге Чолпон Ата шаарындагы рух ордону көрсөтөбүз. Сиз Чолпон Атага келип рух ордону көрдүңүз беле? Борбордук базардан өтүп, банктардан өтүп центрге келгенде рух ордо деп сол жакта жазылып турат. Ушул жазуудан бир аз эле өтүп, сиздер оңго бурулуп киресиздер. Мына рух ордо дейт. Мына ушул жерден кирет рух ордого. Унаалар бурулуп кирип жатат. Мына ушул жол менен сиздер түп-түз Бостерге, андан ары Кырчын жайлоосуна же болбосо Караколго барса болот. Биз рух ордого бурулуп кирдик. Бул жерде өспүрүмдөрдүн ойноочу аянтчасы, бакчасы да бар. Ушул жерден солго бурулуп, Сосфонддун жанынан түп-түз кире турган болсок, рух ордо ушул жакта жайгашкан. Балким сиздерге Ысык көлдөгү рух ордо жагаттыр. Эмнелер бар? Эмне кызыктар бар? Баарын көрүп алыңыздар. Эгер алар мүмкүнчүлүк берсе, уруксат берсе, рух ордону баштан аяк колдон келишинче көрсөтүп берем. Жок дегенде жарым саат мени менен бирге болуп туруңуздар. Биз келе атабыз. Унааны коелу, кирип көрөлү. Мына негизги дарбазасы ушул жерде. Рух ордо. Мен унаамды коюп, кассага келип, 400 сом акча каражатын кассага төлөп, уруксат алып, анан рух ордого кирүү алдында турам. Унаамды ушул жака койдум. Эгерде сиздер келсеңиздер дагы унааңыздарды парковкага коюп, анан дарбазадан өзүңүздөр эле жетелешип кирсеңиздер болот. Киргенде сол жакта жазылып турат. Чыңгыз Айтматов атындагы рух ордо маданий борборунда эмнелер бар экендигин 20 пункт менен жазып коюптур. Караңыздар. Биринчи буддийская часовня, дом, музей Чыңгыз Айтматова дейт, концертный зал, храм Манаса, кыргызская деревня дейт, касса, офис, парковка, кыскасы көп экен. Көрүп турасыздар. Картада бүт көрсөтүлүп турат. Ушул жерден сиздер сүрөткө тартып алып, анан кийин кирип кете берсеңиздер болот. Көрүп турасыздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Келген коноктор бир катар эс алып, көрүп, таанышып чыгып кетип жатышат. Сол тарапта касса, менин колумда билет. Мисалы, мынакей кирүү билети рух ордого. Телефон номери 0 канча дейт. 03943 менен 72070 экен. Билет баасы 400 сом. Эмейлерге деле, жанагы окуучуларга деле бардыгына 400 сом экен. Эгер окуучулар келсе, анда 400 сомдон. Алейкум ассалам. Билет бар мына. Кандайсыңар? Чыгашып коелу. Жаңы эле алдыңыз да? Азыр эле алдым. Унаамды койдум. Видео съемка кылганга уруксат беришти. Бир катар таанышып чыгалы. Киргенде карасаңыздар, бул жерде байрактар илинип турат. Элдер баары таанышып чыгып жатышат. Билет боюнча сиздерге тагыраак айтып коеюн. Мен колумда 400 сомдук билет турат. 400 сомду 7 жаштан жогорку адамдар, любой коноктор келип алса болот экен. Эгерде окуучулар топтолуп келсе, кайсы бир мектептин атынан рух ордонун администрациясына кат жазса, анда каттын негизинде акысыз кирсе болот экен. Рух ордонун негизги кире бериши ушул жерде. Саламатсыздарбы? Арабаңыздар, ардактуу меймандар, Чыңгыз Айтматов атындагы рух ордо маданий борборуна кош келиңиздер. Байке, биздин комплексте видео съемка болбойт. Мага кассадан уруксат беришти. Эгерде кыздар экскурсия кылса, аларды тартпай эле коюңуз дешти. Өзүңүз тартсаңыз, жөн кирип тарта бериңиз дешти. Мен силерге азыр биринчи өзүбүздүн эрежелерибизди айта кетейин. Биздин комплексте видео байкоо жүргүзүлөт, жана бардык айкелдер, экспонаттар музейдик болгондуктан аларды кармаса болбойт. Ошондой эле аллеялар менен гана жүрсө болот. Бирок бул кичинекей аллеяны көрүп турасыздарбы? Ошонун сол тарабында ал жак кыргыз айыл деп турат. Ошол жакта силер өзү чеп менен да жүрсөңүздөр болот.
Силердин экскурсияңыздар. Сиз тааныштырып чыга албайсызбы кичпейилдик, Силердин экскурсияңыздар 7 мүнөттөн кийин бул жакта башталат. 7 мүнөттөн кийин башталабы? 4:30. 4:30. Группа менен. Баштасаңыздар. Мен ага чейин көрүп чыга берейин, балким ошолорго кошула турмун. Рахмат. Көрүп турасыздар, негизги тротуар менен бара жатабыз. Боз үй тигилип жатат. Боз үйдүн түндүгү көтөрүлүп, керегеси айландыра коюлуп, үстү жабылып жатыптыр. Кыргыз айылы. Мынакей, караңыздар. Бүркүт турат го бул жерде. Ого. Бүркүт. Таңкалат бул, Оозун ачат го, суу саган го. Ет жегisi келеді. Эт жегиси келип атабы? 200 сом бересіз. Канча убакыттан бери кармайсыз буну? Ооба. Иә. Канча убакыттан бери кармайсыз? 4 жыл болды. 4 жылдан бери кармайсыз, жакшы. Эң жакшы. Бул жашы кандай болот, жашы? Жашы 4 жашта. 4 жаштабы, 4 жашта экен. Кадимки бүркүт. Көрүп турасыздар. Кадимки бүркүт кармоодо турат, үйрөтүлгөн 4 жашта экен. Эң жакшы. Булар кичинекейби? Алар бөлөк. Бул деле бүркүтпү? Бул канча жашта? Булар 2 жаш. 2 жашта. Кичинекейчи? Девочки не хотят? Түшүнүктүү. Көрдүңүздөр, бул жагы кыргыз айыл экен. Мен Рух Ордону бир катар тааныштырып чыкканга аракет кылам. Биринчи оң жактан баштайын. Эмнелер бар экендигин бир чекеден көрүп чыгабыз. Мына жакка кирели. Киргенде эле көрүп турасыздар. Бул кайсы диндегилердики болду экен? Балким билсеңиздер, комментарий жазып коет турсуздар. Кана. Бул жанагы буддисттердики окшойт. Караңыздар. Буддисттердики окшойт. Буддисттердин чиркөөсү окшойт бул. Караңыздар. Мына ушундай жылтылдатып жасап коюптур. Бул бир комплекс болду. Андан чыктык. Мына жерде дагы бир ортодо кызыктуу нерсе турат. Муну карап коюңуздар. Мен буга чейин студент мезгилимде гана болгон элем. Бул жерде эмне кылат муну? Кана бир урчу көрөйүнчү. Тартып уруп койчу. Кана. Тарт. Бул кинодогудай го, бияга. Ошондой турбайбы? Кыскасы, бул согуш убагында же болбосо кандайдыр бир белгил берүүдө колдонула турган коңгуроо экен. Кайсы диндегилердики экенин билбейм. Кыскасы ушундай. Мына ушундай нерсе да бар экен да. Бул кайсы өлкөнүкү, кайсы диндегилердики билсеңиздер, чечмелеп койсоңуздар болот. Бул Рух Ордо, көрүп турасыздар. Киргенде сол жакта кыргыз айылы бар экен. Мен түп-түз жүрүп атам. Анан эң кызыктуу жери, мына карасаңыздар, мына ташты караңыздар. Таштын ичинде колонка бар, колонканын ичинен кыргыз музыкасы жаңырып турат. Көрдүңүздөр, уктуңуздарбы? Мына. Мен көп эле кыйкырбастан, бакырбастан бул сапар секийин эле тааныштырып жатам. Рух Ордону бир катар көрүп чыгалы. Эгерде мени менен чогуу болсоңуздар, жарым саатта буюрса Рух Ордону көрүп чыкканга аракет кылабыз. Кирип келатабыз. Мынандай таштар менен жасалган, түнү жарык болот. Түнү деле келип көрсөңүздөр болот. 400 сомго кирип көрүп таанышып чыксаңыздар болот экен. Мынандай таштар турат, темир менен байланыптыр. Бул жерде ар түрдүү, кыскасы искусство жатат. Караңыздар. Чыңгыз атабыз. Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо болгондуктан киргенде сиздерди Чыңгыз атабыз ушул жерде күтүп алат. Чыңгыз Айтматов өзү жалгыз мени күтүп отурат. Ассаламу алейкум, Чыңгыз ата, кандайсыз? Амансызбы? Жайыңыз жаннат болсун. Мына ушундай. Андан өтө турган болсок, мына бул жерде чоң здание турат. Чыңгыз атабыздын сүрөтү анын чыгармаларындагы элестер менен кошо тартылган. Көрсөтүлгөн. Көрүп турасыздар. Мына жерде суу шаркырап акса керек эле. Азырынча суу акпай эле турат экен. Көрүп турасыздар. Бул эмне болгон здание экендигин азыр бир катар көрөбүз. Бардык жерде видео байкоолор бар деп айтты. Андыктан эрежени мынандай кооз, ыйык жерге келгенде туура так сактоо абзел.
Анткени бул бардык адамдардын көрө турган жери, ыйык сактай турган жери. Мындай нерсени куруу, жасоо өтө кымбат баага турат. Көрүп турасыздар, биз дагы бир килтейген чоң зданияга кирип баратабыз. Бул жанагы чоң эме турбайбы? Конференция зал турбайбы? Караңыздар, кандай сонун. Караңыздар, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандар, өзүнүн сүрөттөрү, бүт баары китептери турат. Караңыздар, мына алтын түстүү жасалыптыр. Бул жагынан дагы эшик ачылат экен. Ал эми бул бурчта дагы Чыңгыз атабыз отурат. Анын жанында Кыргызстандын асман тиреген асказ оолору. Охо, мына ушундай жерди көрдүңүздөр беле? Негизи уяттуу чет өлкөдөн коноктор келгенде, же болбосо кандайдыр бир мамлекет башчылары келгенде дагы мына ушул залда кандайдыр бир жолугушуулар болушу толук мүмкүн. Бул Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордонун дагы бир зданиясы болду. Көрдүңүздөр. Биз көрүп чыктык, бул Чыңгыз Айтматовдун үй музейи экен. Рух Ордонун ичинде мына мындай асман тиреген карагайлар да өсүп турат, көрүп турасыздар. Биз кайра чыктык, эми о наркы беттен ылдыйга түшүп, ортого түшүп, анан оң тараптан айланып чыгып көрсөтө беребиз. Ошондо мен маңдайдагы жаңы курулуп, жаңы көтөрүлүп, жаңы тигилип жаткан боз үйдүн жанынан кирдим. Киргенде биринчи диндегилердин чиркөөсүн көрүп чыктык. Канча диндин бул жердеги чиркөөсү бар экендигин көрсөңүздөр болот. Мына онда экинчиси турат, ал эми үчүнчүсү бурчтагы боз үйдүн жанында ислам дининдегилердин мечити түшүрүлүптүр. Ал эми андан сырткары мына ал жакта дагы экөөсү турат. Демек бул жерде 5 динди көрсөтүптүр. Ар бир зданиянын крышасында, үстүндө, мунаранын башында өздөрүнүн эмблемасы коюлуптур. Чындыгында бул Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордого киргенде өзүнчө эле бир руханий азык алгандай болосуң. Тарых эске келет. Мына онда Асан Кайгы турат. Асан Кайгынын дагы туруш турпатын кайсы бир биздин скульпторубуз мына ушинтип өз келбетинде жасап чыккан. Караңыздар, биз жолубузду улантып жатабыз. Оң жакта дагы чиркөөлөр турат. Бул кайсы чиркөө болду экен? Христиандардын чиркөөсү экен. Көрүп турасыздар, мындай чоң мрамор таштардан оюлуп, кесилип отуруп, ар бир таштан өзүнчө бир искусство, өзүнчө бир чыгарма жасалган. Көрдүңүздөрбү? Мына дагы бир кыргыз атабыз атты желкесине көтөрүп турат. Кожомкул болушу толук мүмкүн. Ал эми нарагында бирөөсү отуруп алып, тизесине балык коюп, өкүнүп турган сыяктуу. Кыскасы мына ушундай. Ар биринин алдына өзүнчө жазуулары коюлган. Биз баарына кирүүгө убактыбызды кетире албайбыз. Ошондуктан биз менен боло бериңиздер. Биз бир чекеден колдон келишинче кирип чыкканга аракет кылабыз. Бул жака дагы жылтыраган эшик коюлуптур. Бул эшиктен нары кире турган болсоңуздар, президентке караштуу мамлекеттик резиденциясы мына ушул забордун ичинде жайгашкан. Эгерде президент келсе, же болбосо кандайдыр бир сыйлуу коноктор келсе, резиденцияда жаткан болсо, анда ушул эшиктен алып кирсе болот. Бул кадимки христиан дининдегилердин чиркөөсү экен. Бир бурчта, батыш тарапта жайгашыптыр. Бул жагындагы көрүп чыгалы. Кана, жүрүңүздөрчү. Иса пайгамбардын сүрөтү турат, не трогать дейт. Бардык жерлерине не трогать деп жазып коюптур. Телевизор бар экен бул жерде. Келтирип жасаптыр го. Мынакей. Бул христиан дининдегилердин чиркөөсү экен. Караңыздар. Христиан дининдегилердин чиркөөсү. Мен артка кайттым. Бизге, биздин динге эң ыйык болгон мусулмандардын мечити. Мына, караңыздар. Биздин диндегилердин эмблемасы турат. Исламды түшүндүргөн ай турат.
Бул биздин мусулмандардын исламдын үйү, мечит, мусулмандардын үйү. Биз бул үйдү дагы көрүп чыгалы. Андыктан чогуу болуңуздар. Бул жагын дагы көрсөтүп чыгайын. Негизи сиздерге өтө кызыктуу болуп жатышы мүмкүн. Жарым саат бою чыдап коюңуздар. Мен жарымына жетейин деп калдым. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына караңыздар, бутту чечели, анан кирип көрөлү. Бул кадимки биздин мечит. Алхамдулилlah. La ilahe illallah. Muhammed Rasulullah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve rasuluhu. Musulman болгонубузга сыймыктанабыз. Кудайга 1000 мертебе шүгүр келтиребиз. Бул ислам диніндегілердің мечити. Мынакей, қараңыздар. Бары бир өзүбүздүкү. Мен артқа кайттым, эми жолумду улантам. Анан биз басып бара жаткан мынандай цементтен жасалган тротуарлардагы жөн жасалган эмес. Кыргыз оймолору түшүрүлгөн. Көрдүңүздөрбү? Мустафа Кемалдын эстелиги турат экен. Мустафа Кемал Ататүрк 1881-1938 дейт. Ататүрктүн эстелиги дагы бул жерге коюлуптур. Галстук таккан, жилетти кийген, плашты кийген, үтүктөлгөн шымды кийген, башына бир нерсени кийген, кыскасы чыкыйып турат. Биз жолубузду улантабыз. Биз менен чогуу боло бериңиздер. Мына бул көрүп турган курай дарак сыяктуу көрүп турасыздарбы? Искусственный жасалган, түнү тим эле кооз жанат. Коп-кооз болот. Сонун болот. Бул жак жабык экен, бул боз үй экен. Бирок жабык турат экен, тилекке каршы бул жагы мен көрсөтө албайт экенмин. Мына бул жерде Нурсултан Назарбаевдин эстелиги турат, көрүп турасыздар. Нурсултан Назарбаевдин эстелиги бир тарабында кадимки айгырдын бут көтөрүп турганы, бир жагында жолборс турат. Бул Казакстандын президентинин эстелиги ушул жерге коюлуптур. Рух Ордо. Бул жагы эмне экендигин азыр көрөсүздөр. Мына бул жерде бир жаш бала кадимки карышкырга отурган боюнча турат. Бооз карышкыр экен. Бөрене дейт. Мат волчина. Караңыздар. Бөрене экен. Бул жерде дагы бир чоң здание турат. Бул дагы өзүнчө бир кызык. Азыр кирип көрөсүздөр. Келиңиз, бул жакка кириңиз. Төргөтүңүз. Атакул байке деп мына жерде дагы бир кыз турат. Көрүп турасыздар. Биз кирип баратабыз. Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн чоң здание, ачык. Эмне экендигин көрөсүздөр. Оң тарапта Авиценнанын сүрөтү түшүрүлгөн. Анын нары тарабында Жусуп Баласагындын сүрөтү түшүрүлгөн. Ал эми ортодо Николай Коперник турат экен. Николай Коперниктин эстелиги коюлуптур. Жусуп Баласагын улуу ойчул ааламдан өткөн киши. Ал эми сол тарабын карай турган болсоңуздар, мына бул чекеде Олия Чолпон ата турат. Олия Чолпон атанын дагы тарыхы биздин тарыхта белгилүү. Ал эми ортодо Аристотелдин эстелиги коюлуп, анын нар жагына дагы бир ойчул Махмуд Кашкари коюлуптур. Биз булардын баарын мектепте тарыхтан окуганбыз. Жакшы билебиз. Эми бул зданиядан көл тарапка түз өтө турган болсок, мына бул жерде кичинекей бала кулунду ойнотуп турат. Көрүп турасыздар? Бул дагы өзүнчө бир сүрөттөлүш. Кулун анын колундагы гүлдү жыттап турат. Көрдүңүздөрбү? Бул кадимки биздин кыргыз баладыр. Колундагы эмне? Гүл экен. Көрдүңүздөрбү? Кадимки кулун, тай, кечкине, эми туулган, жылтырап жасалган. Бул жагын караңыздар. Бул жагы кадимки көл, көлдүн жээги. Атайын ушул жерге нар жагына чейин айланып келе турган болуп, 3-4 боз үйдүн формасында беседка уюштурулуп, ошол жерде дагы айланып, тамаша кылып, кыялданып дегендей эс алса боло турган деңгээлде уюштурулган. Бул жерде белый пароход турат, резиденцияга караштуу. Ал эми маңдайдагы пляжды көрүп турасыздар, эл өтө көп. Бул жакта дагы көп адамдардын саны көрүп турасыздар. Бул жакта да өтө сонун аттракциондор бар. Биз жолубузду уланта беребиз. Кийинки зданияга баралы. Анда
жолубузду улантабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Мына чачырап турган суулар өтө сонун экен. Ушул мага жакты. Караңыздар, чачырап бардык жерди сугарып турат экен. Рух Ордонун ички аянты менимче бир 2 же 3 гектар чыкса керек. Ортодо мына жерде көрүп турасыздар, Касым Тыныстанов кыргыз мамлекеттүүлүгүнө салым кошкон, бирок репрессияга душар болгон атабыз Касым Тыныстанов турат. Көрүп турасыздар. Касым Тыныстанов. Касым Тыныстанов жакшы билебиз. Так, эми мына ягына киреличи. Бул жагына кирели. Бул дагы өзүнчө бир мына арча атайын жайык өскөн арча экен. Көрдүңүздөрбү? Атайын ушундай сортун тандап алып, ушул жерге жаткырып өстүрүптүр. Бул жерде дагы өзүнчө бир чоң здание экен. Бул Саякбай атабыздын үйү экен, көрдүңүздөр. Саякбай атабыз Манас айты ушул жерде отурат. Саякбай атанын үйү, көрүп турасыздар. Эстелиги тим эле чоң, сонун жасалыптыр. Аркасындагы дарактар куурай дарак күйүп турат. Сол тарабында караңыздар, Каабанын сүрөтү жана башка сүрөттөр, оң тарапта дагы ар түрдүү сүрөттөр түшүрүлгөн, көрүп турасыздар. Эң жакшы жасалган. Ал эми жанагы беседканын жанында айчүрөк 2 ак кууну эки жагына ийилип алып, көлгө карап аттанып турганы түшүрүлгөн, сүрөттөлгөн. Биз жолубузду улантабыз. Ассаламу алейкум, Саякбай ата. Жайыңыз жаннат болсун. Биз дагы бир жерге келип калдык. Мына бул жакта дагы мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар өтө турган чоң залдар курулган. Бул жерде турат улуу инсан Исхак Разаковдун эстелиги турат. Жусуп Абдрахмановдун эстелиги турат. Баяли Сакеевдин эстелиги турат. Бүт баары уюштурулган. Көрүп турасыздар. Өзүнчө дагы бир чоң зданияга келип калдык. Негизи белгилей турган болсок, бул зданиядагы өзгөчө бир курулган здания. Менин эсимде бар. Буга чейин дагы келген элем. Киргенде мындай сүрөттөр сиздерди күтүп алат. Өтө кооз жана өтө философиялуу сүрөттөр түшүрүлгөн. Оң тарапта кадимки дөңөчтөр, жыгачтан тамырдан жасалган сүрөттөлүштөр, өзүнчө эле бир искусство турат. Баарын көрсөңүздөр болот. Ушул жерге Ысык көлгө келгенде сөзсүз түрдө келүүнү ниет максат кылып койсоңуздар болот. Биз кирдик. Бул жакта дагы өзүнчө бир кол өнөрчүлүктөр менен жасалган жасалгалар бар. Бүт баары кол өнөрчүлүк, көрүп турасыздар. Мына сүрөттөр коюлган. Маңдайда сүрөт турат. Ал эмнени түшүндүрөт билбейм. Рух Ордо 2012 экен. Мына тарыхы бар турбайбы? 2013 экен. Бүт 2013 жылы курулган экен. 2002 жылы кандай болгондугун көрүп турасыздар. Демек бул жерде өтө катуу, өтө чоң жылыш болуптур. Не трогать деп жазып коюптур. Нар жагы деле ушундай. Мына жерде комуздар, домбуларлар бүт баары коюлуптур. Өзүнчө эле бир башкача. Булардын баарын каяктан таап келди экен? Караңыздар. Мына булар бүт музыкалык инструменттер. Комузу да бар, ооз комузу да бар, жана башкасы да бар. Бүт баары бар. Кыскасы ушундай. Көрүп турасыздар? Мен айланып, зерикпестен бүт баарын көрсөткөнгө аракет кылып жатам. Бүт сүрөттөр да коюлган. Ал эми мына жерде дагы бир экспонат коюлуптур. Бул эмнени түшүндүрөт? Мен жакшы билбейм. Кайсы бир өлкөдөгү инсандардын музыкалык аспабы болсо керек. Же болбосо коңгуроо чалуучу аспабы толук болушу мүмкүн. Биз менен чогуу болуңуздар, биз улантабыз. Эми мына жакта дагы бир эки здание бар. Мен бул жакты дагы көрсөтөм. Мына ортодо көрүп турасыздар. Экскурсия кылып тааныштырып атат экен. Менен булар менен жүргөнгө убактым жок. Жанагындай шустрый кыздардан бирөөсү конокторду ээрчитип алып, микрофонун кулагына тагып алып, анан кийин сүйлөп тааныштырып атат. Мына караңыздар, мына ал жерге дагы көчмөндөрдүн эмблемасы түшүрүлгөн. Караңыздар. Түндүгү коюлуптур. Өзүнчө эле бир
сүрөттөлүш. Мен мына зданияны сиздерге белгилеп коеюн. Бул мамлекеттик деңгээлде чоң иш-чаралар өтө турган чоң здания. Азыр кирип, ичиндеги кызыктын баарын көрүп чыгасыздар. Буга чейин Кыргыз Республикасынын президенттеринин чоң жолугушуулары ушул жерде өткөн. Ортосунда чоң бассейн бар экен. Охо, бүт эле кийизден, шырдактан, сүрөттөн жасалган көргөзмөлөр го. Бассейн бар экен. Мынакей, караңыздар. Сүрөттөр, таштар, бүт баары коюлуптур. Мына кайсы жер болот экен? Кыргыз улуттук Манас Ордо комплекс дейт. Бул кайсы жерде экен? Билсеңиздер айтып коюңуздар. Манас Ордо бул Таласта да айткандай. Таласка да жакында барам буюрса. Бүт баарын ошол жактан көрүп чыгабыз. Эсиңиздерде болсо, мына ушул жерде президенттин пресс-конференциясы өткөн учурун билебиз. Мурдагы президенттер дагы, азыркы президент дагы пресс-конференцияларды ушул жерде өткөргөнүн эсиңиздерде болсо, же болбосо интернет барактарын ачып карап көрсөңүздөр болот. Калпактын түрлөрү бар экен. Мына караңыздар. Калпак. Кадимки кыргыз калпак. Бүт баары турат. Эскиси да бар, жаңысы да бар, мончого кие турганы да бар, кыскасы баары бар экен. Мына караңыздар. Бүт баары бар. Эски калпактар да бар, жаңы калпактар да бар, модный калпактар да бар. Мынандай куштун сүрөтү түшүрүлгөн калпактар да бар экен. Түндүк түшүрүлгөн калпактар да бар экен. Калпактардын мынандай, караңыздар, кроссовканы элестетет экен жиптери. Мына жалпак калпактар, кичи калпактар, узун калпактар. Кыскасы калпактын түрлөрү, бакай калпактар. Бардык түрү бар. Мына калпактарды мынантип жасап койгон. Бүт баары. Ал эми элечектин дагы түрлөрү бар. Тебетей да турат. Караңыздар. Кадимки биздин энелерибиздин, апаларыбыздын элечектери. Алардын байлоо эрежелери, формалары түшүрүлгөн. Көрдүңүздөрбү? Биздин энелер, эжелер кандай касанаган сонун. Тарых чагылдырылган, тарыхты көрсөткөн, биздин ким экендигибизди билдирген өтө руханий ордонун баалуулугу жогору. Мен баарын көрүп чыкканга аракет кылдым. Эми айланып, жана биринчи келгендеги сол жакта турган эки чиркөөнүн жанына келип калдым. Бул жак негизи кыргыз айыл экен киргенде эле. Дуалга бүт кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн, кыргыздын тарыхын чагылдырылган сүрөттөр түшүрүлүптүр. Көрүп турасыздар. Беседкалар коюлуптур. Жанагы таанышып жүргөн группалар айланып таанышып жүрөт. Мен дагы бир жолу кайталайын. Эгерде сиздер Ысык көлгө конок катары келе турган болсоңуздар, анда Рух Ордого сөзсүз түрдө келип, бир катар айланып чыгууну максат кылып койсоңуздар болот. Мына ал дагы кайсы диндегилер экендигин бир катар комментарийге жазып койсоңуздар болот. Наркысын деле жазып койсоңуздар болот. Мен бир катар кыргыз айылын көрүп, жумушумду улантам. Бул жагы кыргыз айыл экен. Азыр эми кыргыз айылы планга ылайык өзүнчө бир башкача болуп жасалып жаткандыгын көрүп жатабыз. Биринчи эле кезекте боз үй тигилип атат экен. Ал эми мына ал жагына беседкаларды коюп, скамейкаларды коюп, кыскасы даярдап атат экен. Мына ал жерге бассейн, чоң таштардан мынандай асканы жасап коюптур. Искусственный жасаган, караңыздар. Тим эле асман тирейт го, асман тирейт. Көрдүңүздөр мына. Биз баарын көрүп чыктык. Менимче биздин бул чыгарылыш сиздерге өтө пайдалуу болду. Тарыхты эстетти деп ойлоймун. Биздин канал менен чогуу болуңуздар, бизден ыраазы болуңуздар. Биз баарын көрүп көрсөткөнгө аракет кылдык. Убакыт бөлдүм, жарым саат убакыт бөлүп сиздерге ушул жерде Чолпон Атадагы Рух Ордону көрсөткүм келди. Андыктан келе турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө ушул жерге бир келип кетиңиздер. Баягы эле бүркүттөр, биз кайра артка кайтабыз, эми ошко кетишибиз керек. Мына. Ат коюлганбы буга? Аты жокпу? Келчи мында колго эме болобу? Отурабы? Тиштейби? Андай жаткыл анда. Бул обязательно тиги терини
Колго кийип туруп анан эме кылыш керекпи? Колго отургузуш керекпи? Мына карагыла. О, наркы бүркүт эмне кылып атат? Отурат го, мойну менен 180 градуска бурулабы нары карабы? Полностью. Карагыла, жанына барсам эч нерсе кылбайбы? А? Жаман көрөт да мындай. Жаман көрөбү? Өзүнүн ээсин жакшы көрөбү? Мына. Мени жаман көрсө да, жакшы көрсө да бир жанына барып көрөйүнчү. Караңыздар, кадимки бүркүт 4 жашта экен. 4 жашта. Көрдүңүздөрбү? Кадимки бүркүт 4 жашта. Эт жегиси келип турат. Боз үйдүн үстү жабылып каптыр. Даяр болуп каптыр уже. Көрүп турасыздар? Көрүп турасыздар? Жабып коюпсуз го уже. Мына караңыздар. Чоң ашыктар турат. Көрүп турасыздар? Бул жерде төө турат. Биз чыгып баратабыз. Сиздер рух ордону көрдүңүздөр, киргенде эле баарын байкадыңыздар, таанышып чыктыңыздар. Менден ыраазы болсоңуздар болот. Биз жолубузду улантабыз. Кийинки чыгарылышта сиздер менен жолугушабыз. Эгерде Ысык көлгө келген учурда сөзсүз түрдө рух ордого келип кетүүнү, таанышып кетүүнү сиздерге сунуштайт элек. Көрүшкөнчө.